Good day, my friends. Welcome to my channel. Let's begin our today's lesson. Салам достор. Бүгүн биз сабакта англис тилин үйрөнүүнүн 7 сыры менен таанышабыз. Are you ready? Then let's go. Number 1. Ката кетирүүдөн коркпоңуз. Англис тили биз үчүн бөтөн тил. Аны дароо үйрөнүү чындыгында мүмкүн эмес. Сиз ката кетирүүдөн коркпой, туура эмес болсо дагы сүйлөй бериңиз. Бул менен сиз өзүңүздүн бир аз болсо дагы тартынчаактыгыңызды жеңесиз. Такыр болбосо алгач өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүп үйрөнүп көрүңүз. Сиз билесизби, чет элдиктер дагы өздөрү ката кетиришет. Бирок ал нерсе аларды кыжаалат кылбайт. Эч ким деле аларга үстүнөн күлбөйт. Сиз да ката кетирүүдөн коркпоңуз. Ошондо англис тилин оңой үйрөнөсүз. Number 2. Эч качан сөздү өзүнчө бөлүп жаттабаңыз. Сөздү өз-өзүнчө контексттен сырткары үйрөнгөн туура эмес. Тагыраагы сөз айкаштары же сүйлөө менен чогуу үйрөнгөн эффективдүү болот. Анткени англис тилинде бир эле сөз бир нече мааниге ээ. Мисалы, go деген этиш 368 мааниси бар. Take деген этиштен 343, ал эми get деген этиште 289 мааниге ээ. Жана дагы сөздү өз-өзүнчө жаттоо бул сүйлөмдү туура эмес которууга алып келет. Анткени англис тилинде жана кыргыз тилинде сүйлөм түзүүдө бир аз өзгөчөлүктөр бар. Number 3. Аз-аздан бирок тез-тез. Англис тили бизге башка тил болгондуктан жаңы өткөн темаңызды, мисалы present simple дейли, кайталап турганыңыз жакшы. Болбосо дароо эле унутуп калышыңыз мүмкүн. Ооба, сиз жалкоолонбоңуз. Такай, аз-аздан бирок тез-тез интенсивдүү түрдө англис тилин үйрөнүңүз. Күнүнө жок дегенде 5 мүнөт убакыт бөлүп англис тилин үйрөнүңүз. Сизге биздин каналдагы 5 мүнөт англис тилин үйрөн деген видеолорубуз жардамга келет. Number 4. Сөздүк жазуу. Сизди жакшы натыйжага алып келе турган бул сөздүк жазуу. Сиз сөздү же сөз айкашын, фразаларды жазганда сөзгө көңүл бөлүп, кандай жазылат карап туруп жазасыз. Ал учурда биздин механикалык эс тутумубуз калыптанат. Бул жерде телефондогу ар түрдүү программалардын жардамы менен электрондук түрдө жазуу жарабайт. Сөзсүз кол менен дептерге жазуу зарыл. Number 5. Хоббиге айлантуу. Бул деген англис тилин үйрөнүүнү сиз хоббиге айлантыңыз. Бош убактыңызда сиз алек болгон көптөгөн иш-аракеттер бар. Мисалга алсак, кино көрүү, музыка угуу, караокеде ырдоо, сүрөт тартуу же болбосо таттууларды жасап жөө. Деги баарыбызда ар түрдүү хоббилерибиз бар. Мына ошолордун катарына англис тилин үйрөнүүнү дагы кошуп коюңуз. Жана англис тилин ынтызар коюп үйрөнүңүз. Number 6. Көп колдонгон сөздөрдү которуп алуу. Күнүмдүк турмушта көп колдонгон сөздөрүңүздү, сөз айкаштарын англис тилине которуп алганыңыз жакшы. Ар ким ар түрдүү сөздөрдү лексикасында көп колдонот. Мисалы, таң калууда кээ бирибиз көбүнчө укмуш деген сөздү айтсак, ал эми кээ бирлерибиз абдан сонун деп колдонобуз. Ал эми кээ бирлерибиз жөн эле класс деп коюшубуз мүмкүн. Мына ушундай күнүмдүк турмушта көп колдонгон сөздөрүңүздү, дайыма жасаган иш-аракеттериңизди жана сизди курчап турган баардык буюмдарды дээрлик баарын англис тилине которуп алыңыз. Бул ыкма сиздин сөздүк коруңузду, тагыраагы vocabulary'ңизди 500 сөздөн 1000 сөзгө чейин жогорулатат. Number 7. Угуп түшүнүү. Чындыгында англис тилин угуп түшүнүү бул абдан кыйын. Бирок сиз бат-баттан жана аз-аздан угуңуз. Англис тилин үйрөнүүдө угууга сиз өзүңүздүн 70% убактыңызды арнаганыңыз туура болот. Угуп баштаганда эң негизгиси эң жөнөкөй нерседен баштаңыз. Мисалы, эки адамдын сүйлөшүүсү, диалогдон баштасаңыз туура болот. Андан кийин ырларды көнүп угуп калгандан кийин сериалдарды көргөнүңүз оң. Тагыраагы жөнөкөйдөн таталды карай. Step by step. Көрдүңүзбү, демек англис тилин үйрөнүү сиздин аракетиңизге гана көз каранды. Биздин кеңештерди кабыл алуу менен тил үйрөнүү чеберчилигиңизди өркүндөтө бериңиз.
Аз да болсо сиздин тил үйрөнүүңүзгө биздин кеңештер жардам берди деген ишеничтебиз. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар жана кийинки видеолорду күтүңүздөр. Баарыңыздарга ийгилик. Good luck!